Eң слабый местасы. Мен мұны ешқайсы курстарын өтпейсіздер ме? Же өтті мына курсқа барғандар ақылы. Ең слабый местасы любимчикті айланасына тоқтауғаныш. Тоқтатайық мұны. Советнигі ям шол, текшерушісі ям шол, сыйлыққа жөнеткен ям шол, делегат қылған ям шол, проведка ям шол. Уже адамдар уже жаттап алған ол адамның мінез кейді. Бұл ұят, жетекшіде ұят. Оның үндетіп қояды екен. Көп детчада директор, жетекші. Шо любимчигінің заложнигі болып қалыпты дейді. О, ақырғы уақытта Жээнбековті азырғы губернаторымыз шығып не деді? Он стал заложником деді, своего окружения деді. Жазып қойғылар. Ешқашан айланаңарды айланаңарға заложник болып қалған. Манау жетектеудегі ең қатты проблема mana şu. Даже deyip педсовет өтіп атқанда, же чоғылыш өтіп атқанда сөйлеп тұрып, туралы рахматуллах, туралы Сапаргин. Повторяет их как попугай. И это вызывает отвращение у коллектива. Нельзя так говорить. Мен албетте Нарбүгүнү, Чынарды, Исламды, Нурзатты жакшы көрөм. Колдойм максатты. Бирок кече ыйладыңбы? Кече ыйлады, 3 күн ыйлады. Биринчи менин каттык сөзүмдү буларга коллектив эшип турат. Мен айтам, менин шагирдим, менин эрдин алышлыгым болсо, сен биринчи мауна аткат. Анан кийин. А олар бул жерде айтат, любимчики вне критики дейт. Олар эмне аксаң сындалбайт да. Сындалбайт, сыйлыктын баары ошондо, авторитеттин баары ошондо, төрдүн баары ошондо. Манау климатты, коллективди тыркыратып бузуп таштайт. Кылабайсың ошо дейт. Баары ошону мактайт, ошону алып чыгат, ошону менен дейт. А мен ошол үчүн биринчи талапты чынарга, биринчи талапты. Значит, талапты ham кое билели, коргой ham билели, внимание, колдоям билели. Мана ошондо анан ишиңиз эметет. Мына тилектештер группасыны түзбөсө да иш жакшы болбойт. Тилектештер группасы болсун. Мына ушуга мен сиздерди чакырамын. Бирок тилектештер группасыны түзгөнүңөр баягы приятельский достордун группасы эмес ол. Достордун мына биз көбүнчө ката кылабыз. Бирге чай ичкен адамың эмес. Мен булар менен бирге чай ичпейм. Менин алдыма вот мына эң жакын адам болгону менен чынарам Нарбуям бир айтат, давай титиреп кетип атабыз дейт. Давай строгостьту сактайлы. Биз эң катта катабыз. Биректе ийгилик жаратып жаса, важный болуп көрүнсө, ону мактай беребиз. Ол биздин алдыбызда жөн ашайып кеткендер. Толкашко. Ушуга этият болуңуздар. Анткени бул дейт, кийинки бир эмеде өтөмүн, мына ушул улаңсыз тилектештер моралдык психологиялык климатты коллективде бузуп берет. Биринчи бузуп берген мына. Эми моралдык психологиялык климатты бул жерде мындай деп коюпту. МПК дейт, кыска түшүнүп жазып койгула, МПК. Бұл сельхоз терминология менен айтканда, будет климат, будет урожай. Агар коллективинде жаратмандык, адилеттүүлүк, калыстык, камкоруу болсо, сөзсүз түшүм болот дейт. Коллективинде касташуу, жанагыдай бир чыккан чыгаанды тепкилетип, маскаралатып, акмак кылып, бардыгыга тескери көрсөтүп койду, общий өнүгүү болбойт. Ол баягы любимчиктериң сени мактайт, сен ону мактайсың, макулду туурабы деп жүрө бересиң, эч кандай өнүгүү болбойт деп, мына ошол үчүн урматтуулар, давайте мына ушуга өзгөчө маани бергиле, моралдык психологиялык климаттын тазалыгына. Мен ишке келгенде, бир жак азыр аякта көп чакырып атат, рахмат, эми бияк уруксат берип чыгарат, кат келет бияктын атына. Шу азыр бир айдын ичинде ноокат акыбалды анализдеп туруп, администрация менен биргеликте ошол абалды түзөтүү боюнча максат, милдет, чечим кабыл алып иш чара түзүү. Балдарыбыз билеби, бул экен, мугалимдерибиздики бул экен, энди эмне кылабыз? Мана эффективный башкаруу, мана чоң копаска түшүү. Бул экинчи аткаруу. Мөөнөт коюш керек, экинчини мына аткарып, мугалимдерге айтат, бирок единственный баягы уяттыкты мен айттым, аябай гуман экен деп. Анкетаны алганымды мугалимдердин ар бириге жака киргизип көрсөттүм. Бириге бирин жарыялаган.
Düşündüğünüzde себелюбиесine katılıyız. Хотя какой себелюбие, высшая категория болсаң 15-20 мың сом алсаң, өз предметіңнен 0,1-2 алып отырсаң, какой себелюбие? Бұл мен айтат едім, мені кешіргенде преступление. Балдарды коллега қылып отырады. Қатта файл папканы қойып, PowerPoint қойып, диапроекттерді қойып алып, директор менен завучқа лапшаны иліп қойып. Әр уақытта бір келгенде. Оны ям жалшықты дайы қолданбайды. Біз келгенде ғана қойып қойышы мүмкін, районлық дегенде қойышы. Енді мынау іс-шаралар болғаннан кейін 2 ай срокты беріп тұрып, 2 айдың ішінде оқушы предметтік айтасыз, өз предметіңді түзетесің, аны түзетудің жолдары мұғалім. Анан 2 айдан кейінгісі 3-ші цикл келді. 3-ші циклды қараңыздар. 3-ші циклде ошол кетирилген кемчиликтер боюнча кайтадан мониторинг алынды. Кайтадан талданат дагы, кайтадан талкууланат. Плюс жакшы болгонун белгилеп, камчылыгы барын камчылык. 4-чү анда дагы камчылык чыкканда биринчидеги камчылык колумда кылайбы урматтуулар. Мен кол менен иштебени кечиресиңер. Ол районолордан, директорлордан көтөрө берет, ол сыккын нарынчы. Только лейлekte коркомайт ишке. Баары зорго берди. Биринчиде мынанча камчылык чыгат. Агар чындабасаң, мынанча чыгат. Екіншісінде мұнша болады, үшіншісінде мұнша болады, төртіншісінде мынандай болады, бесіншісінде әгер эффективный башқарылсаңыз мұндай болады. Бұл жауап қояды деді. 3 топқа бөліш керек екен. Жоқ дегенде 3, анан 4-түсін кіргіздік. Бұл қайсы топ дегенде отличный ударниктердің, олимпийстердің аты-енелері. Парадокс. Кейінгі бір термин. Анау терминдердің астын сызып қойыңыздар. Бұл қандай? Өзі отличник болса, ударник, олимпийец болса, оны не іштеш керек деген. Внимание. Большому, мынау жерде айтып тұр, большому кораблю дальнее плавание дейді. Оларға Замбежге оқышқа, баласы да шарт түзіп беріш керек. Көңіліні бұрдырыш керек екен. Мынау үшін ата-енемен іштеш керек. Екіншісі орта заңға оқыған оқушының ата-енесі. Üçüncüsü баягы жетишпеген, анан кийин Т группанын ата-энеси. Директордун эң чоң клиенти ана ошол Т группанын ата-энелери болуш керек. Өкүнүчтүүсү сиздер Т группа менен иштейсиңер, качан дегенде эшикти көөп сындырганда, бирөөдүн мурдуну канатканда, ол уже после дегенде же натыйжа. Биз до того иштеш керек экен да. Шондо баягы төөлөшүү, мурдуну канатуу, бузук булуу, анан Кудай сактасын баягы көп нерсе болбойт. Биз көбүнчө милициядан барып келип, тополом болгондон кийин онун атасы менен энеси менен иштеп барып Кудай сактасын. Мына ушу агар манау система жол болуп коюлса, мына Нарбул отурат, мен жакшы буларды алып келип. Нарбул, бүгүн мана Т группанын энесин чакырып турат. Мана алып келип. Эртеге манауну алып келип деп туруп, азыр 5-5 деген формула киргизгенбиз. Кызыккандар жазып алгыла, Нарбул айтып берет. 5-5 деген формула. Мына ушинтип башкаруунун системасын өзүнчө биз түздүк. Карасаңыздар, каттеле бир компанияны башкаргандай эле башкарышыбыз керек экен ойдо. Биз азыр чындап келгенде манабу башкарууну вроде биз кылабыз деп ойлойбуз, аны кылып эле жүргөн ишибиз да деп. Бирок манабу тереңдик жок. Манабу аналитика жок. Ошон үчүн мынауга маани бериш керек экен урматтуулар. Эми эффективдүү башкарууда дагы эң бир чоң фактор бар. Ошону айтам, анан лидер менен жетекчинин айырмасын айтып туруп, кааласаңар токтотом. Макулбу?